Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан Маданият майданы. Өнөр баккан кыргызда эзелтен эле улуу бир түшүнүк бар. Улуудан урпакка мурас. Ата-бабалардан калган өнөр кыргыздын кылымдар бою тутунар тиреги. Бүгүн биз салттуу музыка жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү биздин тема салттуу музыка улуттук маданияттын башаты. Эгер сиздин да так ушул теманын тегерегинде өзүңүздүн айта турган пикириңиз болсо, анда 65 42 04 64 00 62 номерлерин терип биз менен байланышсаңыздар болот. Биздин студиябыздын коноктору бар. Темирбек Жанчаров, улуттук маданий борбордун башкы директорунун орун басары. Роза Аманова, кыргыз эл артисти, искусство таануу илиминин кандидаты, профессор. Мерим Карыпова, маданияттын мыкты кызматкери. Асылбек Насирдинов, белгилүү комузчу, маданияттын мыкты кызматкери. Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгынын ээси. Студиябызга кош келиңиздер. Жакында эле бизде салттуу музыка жумалыгы өткөнү турат. Роза, бул 2004 жылдан бери бизде негизи Кыргызстанда өтүп келет да. Негизи эле бул салттуу музыканы ошол деңгээлине чыгаруу же өзүнүн маңызын берүүдө көптөгөн иштер аткарылып келет. Бул жөн эле багындай бир концерт катары өтүп калбай, бизде илимий так изилдөөлөр менен дагы тастыкталат. Негизи эле бул салттуу музыка жумалыгын өткөрүүнүн зарылдыгы канчалык? Биринчиден, жалпы элибиз менен амандашып алсак саламатсыздарбы дегибиз келет. Чындыгында өзүңүз жогоруда белгилегендей, ушул салттуу музыкалык өнөрдү кеп кыла турган болсок, деги эле ушул ата-бабалардан келе жаткан биздин улуттук өнөрдүн башаты, ошол жана биз дайыма айтып жүргөн манас эпосубуздан башталат эмеспи? Ошол манас айтуучудан баштап бүгүнкү аваздык аспапчылык өнөргө чейин да. Салттуу музыка деген бул эми баягы 20-кылымдагы бизге кирген түшүнүк, башкача айтканда илимий негизде кирген баягы традиционный музыка дегендин эле котормосу деп түшүнсөк болот. Ал эми негизинде баягы биздин улуттук элдик музыкалык баягы өнөрүбүз деп түшүнүшүбүз керек да. Анан салттуу музыканын бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде кереги бар, же болбосо аны канчалык орду деп атпайбызбы? Эң башкысы, мына эгер ала турган болсок тарыхты, тил жана дил маселеси бар. Ошол тилде, кыргыз тилинде сакталган бардык биздин айта турган болсок санжырабыздан баштап өнөрүбүздүн бардыгы ошого байланыштуу дил. Дил демек ошол биздин комуздун кыл кайрыгы, ошол чоорубуздун үнү менен, кадимки эле сыбызгынын сызгырылган үнү менен, башкача кылгыяктын добушу менен дегенде ошонун бардыгы бул баягы руханий гүл азыктын баягы бир өзөгүн түзүп турат да. Ал эми салттуу музыка деген сөз, же болбосо салттуу музыка деген түшүнүк, бул ошол биздин кыргыз элибиздин тарыхы менен байланышкан, атадан бабадан келе жаткан биздин бүгүнкү муунга жеткен, же болбосо 21-кылымдын астанасын аттаган биздин музыкалык кесипкөйлүк өнөр менен байланыштырабыз керек. Себеби мына биз билген түшүнүк бар. 20-кылымда биздин салттуу музыкалык маданиятыбызды фольклор деп аташкан. Биз ага баарыбыз көнгөнбүз. Бирок баягы илимий негизде караганда салттуу музыка деген сөз, эгер мында жалпысынан алсак, фольклор жана ооз-эки салттагы адистик музыкалык өнөрдөн турат да. Себеби фольклор деген бул алдыңкы катмар, башкача айтканда баягы бир өзөк, фундамент. Биз бардыгыбыз, бардык өнөр ээлери ошол фольклордон өсөбүз. Апаларыбыздын ырларын угуп, бешиктин ырларын угуп, баягы бешик ырынан баштап, ошол биздин ага туугандардын, же болбосо телевизордон көргөн, же болбосо баягы биз өнөрүнө кызыккан, биз пир туткан деп коебузго, жана кумир деп атпайбызбы? Ошолордун баарын угуп, көрүп, чоңоюп өскөндүн бардыгы фольклор. Анан адистик музыкалык маданият, демек андан кийинки катмар. Ошол жанагы салттуу музыка деп биз жалпы жонунан айтып атабыз, бирок ошол салттуу музыка фольклор жана ооз-эки салттагы адистик музыкалык өнөрдөн тургандыгы үчүн биз жанагы салттуу музыка деп жалпы жонунан атап атабыз да. Эми маселе мындай, сиз жогоруда белгилегендей, анын канчалык деңгээлде кереги бар? Эгерде 20-кылымдын тарыхын карап көрсөк, биз баардыгын эле ошол фольклор деп эле, кандай айтсак, биздин улуттук маданиятыбыздын жүзү деп 39-жылы, же болбосо кийинки декадада деле биз аябай мактандык. Бул туура. Бул кыргыздын баягы визиттик карточкасы катары биз аябай сыймыктанып Москвага чейин алып бардык. Бирок андан кийинки мезгилде карап көрүңүз, эми 20-кылымдын экинчи жарымын. Дал ошол залкарлар, корифейлер өткөндөн кийин биздин устат шакирт өнөрканасы эмнегедир бир бош калганда, бош. Себеби 20-кылымда баягы төрт тарабы төп келген жорголордун ордун
бизде 20-кылымдагы советтик идеологиянын же болбосо советтик окутуу системасындагы маселелер биринчи орунга чыгып, башкача айтканда, эгерде мурун биздин Токтогул атабыз комузчу дагы, акын дагы, ырчы дагы, керек болсо куудул дагы болсо, 20-кылымда тек гана демократ комузчу болуш керек, же болбосо тек гана акын болуш керек, же болбосо ырчы гана болуш керек деген кесипке бөлүнүп калганда, ошол себептен жанагы жарым 20-кылымдын экинчи жарымы боштук болуп атат да. Андан кийинки убактарда мына Асек Жумабаев, биз айтабыз, Болуш Мадазимов, мына кечеөнкү эле биздин эстебес агайларыбыз, улуу устаттарыбыздын мурунку муундан көрүп калган үчүн гана биз ошолорду ээрчип, биз ошолордун айтканын аябай бир таберик катары көрүп жүрдүк да. Ошол себептен салттуу музыкалык маданият, биз эми анын баягы классификациясы жөнүндө кийинчерээк сөз кыларбыз, убакыт болуп калса, эң башкысы айтуучулук өнөрдөн же болбосо айтуучулук багыттан турат. Бул манасчылар, дастанчылар, акындар кирет буга. Экинчи багыты бул аспапчылык багыт. Аспапчылык багытка бул үйлөмө аспаптар, какма аспаптар, урма аспаптар, чертме аспаптар. Ал эми үчүнчү багыт аваздык аспапчылык багыт. Мына аваздык аспапчылык багытта биз көнүп калган, авазы таңшыган ырчылар жөнүндө кеп болуп атат. Буга мына биз дайыма айтып жүрөбүз, элдик ырлар деп. Элдик ырлар жана автордук чыгармалар. Ошол биз бүгүн элдик кесипкөйлүк өнөрдүн башатында турган чыгармалардын баардыгын автордук чыгармалар дейбиз. Ошол Боок ачын нүкөйүнөн баштап атай атабыздын же болбосо кечеөнкү эле Канымгүл апабыздын жанагы кыйылып турам деген ырына чейинки мезгил ошол автордук чыгармаларга кирет да. Анан кийинки ала турган болсок, 20-кылымда биз билген түшүнүк бар, обончулар деген. Ошол обончулардын кайрыктарын карасаңыз, ошол элдик нукка, элдик кайрыктарга сугарылып чыгарган обончулардын кайрыктарын ала турган болсок, ошол эле Рыспай Абдыкадыров, Жумамөдүн Шералиев, Казаков, Тагаев, ушул залкар обончулардын көп ырларынын көбү ошол биздин жанагы аваздык аспапчылык багыттан орун алат экен да. Ошону менен катар бүгүнкү күндө жаңы термин кирди да, неотрадиционализм деген. Жаңы традиция, же болбосо жаңы салттагы ошол жаңы салттуу музыкалык маданиятка бүгүн жана Элмирбектин, Калмураттын ырларын кошсок болот экен да. Же болбосо аспапчылык багытта мына Асылбектин күүлөрүн кошсок болот да. Ошол себептен бул эми баягы илимий көз карашта мындай берсек ушундай туура болот деп ойлойбуз да. Негизи эле буга чейин баягы ошол идеяны көтөрүп чыккандар бул салттуу музыка жумалыгын өткөрүп жүргөн болсо, быйыл Маданият министрлиги өзү дагы киришип атат. Быйылкы салттуу музыка жумалыгынан эмнелерге күбө боло алабыз, агай? Салттуу биринчиден саламатсыздарбы. Салттуу музыка биз азыр розамда терең түшүндүрмө берип кетти. Кийинки кездерде чын эле биз эле көрүп атабыз. Биздин жаштардын баары мурда батышка берилип, ырыбыздын баары башканы кетип кеткен да. Мына азыр байкап көрсөңүздөр, сиздин эфирделерден деле кийинки күндөрү просто ич жылтарлык эмелер болот да. Мына сиздердикинен деле азыр манасчылардын кандай бир өзү плеяда өзүнүн эмелери келип атат. Кичинекей балдардын айтып атканы мыналар. Кайсы жакка барып калып кандай эмелерди алып келип атат, сиздер деле көрөсүздөр. Ошондой эле азыркы кичинекей балдардын комуз черткендери. Муну салыштырмалуу эле бир 5 жыл мурдан мен мындайды көрө албачубуз биз. Азыр ушу салттуу музыка деле, может быть, бул деле бир түрткө берип атат. Ошонун негизинен ушундай азыркы жаштардын көбү ушу бул салттуу музыкага ооп дейинби, ушунчалык көңүл жылыгандай иштер болуп атат негизи. Ушунун максаты деле ушул болчу башында. Ушу биз мурдагы залкар, комузчу, манасчы, дастанчы дегендей ушундайларды чын деле унутуп бараткандай сезилчү да бизге. Азыр мындай телевизорлордон көрүп атабыз, башка жакка барып атабыз. Мына азыр эле сиздердин эфирге чейин да сүйлөшүп калдык. Той бирдеке дегендердин баары эстрадный ырчылар барчу эле. Азыр жок, биринчи манастан баштап. Бул эмнени айтат? Бул ушу кайра биз бир түшүнүк пайда болуп, биз кайра өзүбүз түпкүлүккө кайтып, да, кайра түпкүлүккө кайтып атат дегенден мен жаңылышпайм да айтпасам. Азыр кайсы той барбаңыз, биринчи манастан башташып атат. Бул баары жакшылык нерсе. Аны бул салттуу музыканын негизги милдети ошол болчу. Биз азыр ушу жаштарды туура түшүндүрмө берип, ошол жакты айтып, биз унутта кетип бараткан улуу залкарларыбызды кайра атын чыгарып, кайра ошолордун жазагандарын бир үйрөтүп, кийинки муундарга. Быйылкы жылкы салттуу музыка жумалыгынан эмнелерди көрө алабыз, агай? Мындай болот да, биз салыштырмалуу мына 4 жыл деп айттыңыз, 14-жылдан бери баштап чогуу эл атып 2004 жылдан бери. Ошондо мына бүгүнкүсүн эле биз айтсак, азыр бүт республикадан келген жатат катышканга. Биз өзүбүз да сүйүнүп атабыз, ушундай бар экен деп. Биз келебиз, бүт Кыргызстан, Булуңурстандан катышканга келген жатышат. Негизи ошол баягы салттуу музыканы алып жүрүүдө аймактагы бир мындай бир болушу мүмкүн да, эл ичинде жүргөн өнөр регионалдык стиль деп айтайын деп атасызбы?
мен кошумча кылсамбы? Мисалы, бул быйылкы маданият маалымат жана туризм министрлигине мен чын дилден баягы биздин Кыргыздын салттуу музыкасы фондусуна атынан рахмат айткым келет. Себеби дегенде баягы ошол иш чараны быйыл өздөрү колго алып, ушу 25 апрелде 2013 жылы Кыргыз Республикасынын жогорку 5-чакырылышынын жогорку кеңешинин депутаттары Бөдөш Мамырова менен Эгемберди Эрматовдун сунушу менен 25 апрель салттуу музыка күнү деп белгиленип токтом чыккан. Ошол токтомду ишке ашыруу максатында ушу Маданият министрлиги быйыл жумалыкты өздөрү өткөрүүнүн колго алып отурушат да, мунун өзү аябай кубанаарлык. Бул өтө баса белгилей турган нерсе. Буга чейин кандай кылып өткөрчүсүз? Эми буга чейин мындай болчу да, баягы анча-мынча ачуураак тийсе мүмкүн, мен кечирим сурайм, бирок баягы ошол инициатива көтөрүп эле ошо Маданият министрлигинин эшигинен чыкпай эле өзүбүздүн мааракебизди өткөргөндөй болуп ошол жерде эле жүрчүбүз да, качан өткөрөсүңөр, эмне кыласыңар деп. Себеби бул жерде бир чоң маселе бар да, баягы залкарлардын көзүн көрүп, анан ошол залкарлар эстелбей калганда жүрөгүң ооруйт экен да. Жүрөгүң ооруйт экен, анан ошол жок дегенде ошо 25 апрель сайын ал убакта Нурак абабыз тирүү эле. Мисалычы, агайды алдыбызга алып жүрүңүз деп барып ушундай күндөр болгондо, бирок анчалык деле маани болбой, эми кандай айтсак, ар бир жолу ушундай эле болчу. Бирок ошондо дагы Маданият министрлиги, мисалы Султан Раев аябай чоң баягы көмөгүн көргөзгөн. Ошол киши биздин жанагы фонддун сунушун колго алып, анан атайын кайрылуу жасаган жогорку кеңешке. Андан кийинки министрлер деле мындай бир четке каккан жок, бирок мындай болуп атат да. Деңгээлинде жардамын бере алган жок. Жумалыкты өткөрөт, бирок кеп ал өткөрүүдө эмес да, анын жыйынтыгында. Мен ушуну 2004-төн бери айтып келе жатам, ушу Маданият министрлигинде атайын бөлүм болуш керек. Себеби ал бул маселе, жана биз жогоруда белгилеп атабыз, салттуу музыка деген бул ооз-эки салттагы өзүбүздүн адистик музыкабызды сактоо, жайылтуу жана баягы элге жеткирүү маселесинде байланыштуу да. Анан быйылкы жумалыктын программасы жөнүндө айтайын дегеним, бул жумалык 20-сынан 25 апрелге чейин болот. 20-сында жумалыктын сиздерде дагы рекламалар кетет болуш керек. Жана Темир Абдиевич айткандай, азыр жерлердеги 16 жаштан 35 жашка чейинки кесипкөй, мен ушу сөзгө баса белгилегим келет да, кесипкөй. Жана сиз айтып атпайсызбы, фольклор деп, ошол биз айтып атабыз, кесипкөй чыгармачыл инсандар катыша алат да буга. Ошол мен ушул кесипке өмүрүмү арнайм, мен ушул кесипте мындан ары өркүндөтөм деген инсандар катышыш керек да. Анан ошол инсандарды, же болбосо чыгармачыл өнөр адамдары 20-сы, 21-и, 22-си 3 тур болот. Ошол ар бир багыт боюнча айтуучулук, жана жогоруда айттык, аспапчылык жана аваздык аспапчылык 3 багыт боюнча. Бул биринчиси, экинчиси 25 апрель күнү Улуттук илимдер академияда конференция болот. Ошол конференцияда бүгүн ушу Италиядан жана ошондой эле Казакстандан, Турциядан деп атабыз, мүмкүн Россиядан да келип калат. Ушул окумуштуулардын бири бүгүнкү күндө ооз-эки салттагы адистик музыканы изилдөөдөгү маселелерде кандай жаңы изилдей турган бир багыттарды уксак деген жакшы оюбуз болуп атат да. Ушундай докладдар болот. Анан ошол 25 күнү жанагы мен жогоруда белгилеген гала концертке ошо жеңүүчүлөрдүн концерти болот. Мына быйылкы жумалыктын программасы да. Рахмат эже. Азыр Роза эже бул жерден аябай чоң баа берип кетти. Салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр деп Мээрим эже менен Асылбек байке. Ушул жерден бир Мээрим эженин же Асылбек байке кызыгуу сурдасын. Мээрим эже, сиздин бир өнөрүңүздү угуп алалы. Андемесе мен Атай Огунбаевдин Күйдүм чок деген чыгармасын аткарып берейин. Gana güydüm güydüm çağay ha güydüm biri gana desem de tütün yok çürüğümdün başında a güydüm acı gördüm
Селугана деген да бикелай ошого бир кар жаса согота муздак жел кайрымайды жакаң эй кара көз ай күйдү магадырды билсең өзүң кел боз теректен жүрөсүң сен боз жолук салыбай дүрүлөнүп бол жолуңду табай жете албай ай а мен жүрөм боздогон тайлай Ойбайлы, чоң рахмат. Негизи эле Мээрим эже бул жана эже да белгилеп өтүп кетти, могу салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр катары эсептеп атасызда. Бул мындай музыкаларды мисалы көп жерде мисалы азыркы жаштар укпайт, андан кийин баягы акча алып келүү жагы да кичине азыраак да. Ошол жака алданган жоксузбу? Балким бир эстрадалык ырларды да ушундай үн менен кетсеңиз көбүрөөк пайда таап алат белеңиз. Эми азыр заманга жараша биз аны менен деле алекпиз. Бирок деген жан дүйнөң ошол убакта орун алып калгандан кийин андан чыгыш кыйын да. Мен себеби дегенде бала кезден бери дастан айтып келген. Дастанды да таштай албайм. Анан чындап эле эжем бул эфирге чейин айтпадыбы, ыйлаган күндөрүң болгон ушул биздин аксакалдар ырдаган ырларды мага үйрөтөсүз деп чын эле чычалаган күндөр болгон. Ой булбулду окудум Борбошаны, муну эркектер ырдайт да деп. Ансыңар бирок мен азыр эч ага өкүнбөйм. Тескерисинче мен абдан кубанам. Себеби дегенде ошол Асек Жумабаев агайларыбыздын жанында ээрчип жүрүп ошо бала кезде алардын үйрөткөнү, ырдаганы бул ошонун баардыгы бизге сабак болуптур да, мага сабак болуптур. Анан азыркы учурда чындап эле кээде сүйүнөмүн ошол Маңыздуу нерсенин маанисин түшүнгөнүңүзгө сүйүнө турбайсызбы? Сизчи Асылбек? Эмнени? Негизи эле бул комузда кол ойнотуу бул ар бирибиздин колубуздан келе бербейт чынында. Бирок комузда кол ойнотууга азыркы жаштар өтө деле кызыкпайбыз. Анан кийин көбүрөөк баягы эстрадалык жакка кетип атышат, ошол жактан көбүрөөк пайда тапкандар болуп атат. Сизде андай бир мындай жолдон тайып кетүү деген болгон жокпу? Азыр менимче жаштар көбүрөөк кызыгат. Улуттук аспаптарга, улуттук музыкага, улуттук кийимге, биздин калпагыбызга дегендей, мисалы, могу калпак күнү да белгиленбедиби? Биздин улутубуздун бул бир символу да бир. Ошондой эле, ошондой күндөрдүн бири бул салттык музыка жумалы. Негизи эле бул мисалы азыр ар жактан келген агым көп. Мисалы жаштар чет элдик музыкаларга көбүрөөк качырышат. Ошондой убакта биз салттуу музыканы кантип жайылтсак болот? Муну менимче мектепке музыка сабагына киргизсе туура болмок да. Себеби мисалы Жапон өлкөсүнө барганда бир немесине таң бергем, аябай. Булар деген музыка сабагында өзлөрүнүн улуттук аспабын, като деген музыкалык аспабы бар. Биздин жетиген сыяктуу. Ошол аспабын кичинекейинен баштап окутат да. Анан ар бир Япон эли ошо катодо ойногонду билет. Ошол себептен улуттук музыканы жакшы түшүнөт. Бизде дагы ошол музыка сабагынын ордуна комузду киргизсе, же болбосо башка улуттук аспаптар киргизсе, менимче деңгээли мындан да өсөт. Анткени менен бизде мектептерде деле музыка мугалимдери жетиштүү деп айта албайбыз. Ар кандай баягы башка мугалимдер дагы музыка сабагын окутуп жүрөт. Балким ушул багытта дагы биздин маданият министрлиги ойлонуу керектир. Туура айтасыз. Биз бул маселе боюнча дагы иштеп азыр бизге
жана улуттук эмелер боюнча жана айтып кетпедиби Роза эжекебиз. Ошо жөнүндө да биз өзүнчө чогулуш жасап ошо кылганбыз. Ушуну биз жакынкы арада ошондой иштеп атабыз. Чындап эле ошондой бир өзүнчө отдел ачып, ушундай кылбаса чындап эле. Бирок мен жана бир эмеңизге кошулбайм. Көп эметип атат деп. Азыр чындап эле айтканда биз мына азыр баалап ацсан көрүп жүрөбүз. Чындап эле жаштардын агымы көбүрөөк наоборот улуттук жакка Жаштардын агымы ушундай болуп улуттук жакка бурулуп атканда баарыбыздын баягы буруп алууга аракетибиз дагы ошого болуш керектигин ошо туура айтасыз, анысы туура. Негизи эле баягы биз азыр уктук, Италиядан келет экен, Бордош казактардан келет экен, Россиядан да эл аралык деңгээлде өтүп аткан илимий конференциянын резолюциясы кимге берилет, аны аткаруу иштери кандай болушу мүмкүн? Эми Буга чейин кандай болуп келди? буга чейин деле ошол резолюцияны биз Маданият министрлигине берип эле келип жүргөнбүз. Жана Аткарылды беле? эми ошон үчүн айтпадымбы, жана атайын баягы кичине ачуураак десе депчи. Чындыгында жана ошо бөлүмдү ушул убакка чейин ачыш керек эле да. 2004-жылдагы ошол жана биз өткөргөн конференцияда баягы ошол салттуу музыкасын сактайм деп өзүнүн элинин салттуу түрмөгө отурган кишилер келген да. Мисалы Файзулла Караматов деген ал кишини көзөтүп кетти мына 2004-жылы бизге келген. Ошол киши өзбек элинин макамын сактайм, макам деген өнөрү бар бул кишиде булардын. Ошол өнөрдү сактайм деп ал убакта советтик идеологиянын күчтүү заманында түрмөгө отуруп калган. Бирок билесизби, мен бир нерсени айткым келет. Ошондой кишилер келип, ушу 25-апрель ушу салттуу музыка мындан ары болсун. Биз ушу бардык жерде чогулалы, ушу Борбордук Азиядан, ушу Россиядан баарыбыз чогулалы деп ушул баягы Ален Даниэлу деген Берлиндеги чоң этно музыкабет болгондо, ошол киши 78-жылы Алматыда чоң конгрессте ушул ар бир советтик баягы 15 республиканын курамына кирген өлкөлөр өзүнүн салттуу музыкасын сакташ керек деген үчүн абдан куугунтукка алынганда ошол кишиге кошулам деп ошол жана Файзулла Караматовду жанагындай тагдыр күтүп атат. Кечээ бизде көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Алло, Саламатсызбы? алло, саламатсыздарбы? Азыр биз ушу силерден эмеңерди көрүп атабыз да, передачаңарды. Сурооңузду бериңиз. Таластан ызан кетип атам. Мына Жансаров Темир вообще бардык жерде жакшы уюштуруучу эмелерди алып барып жүрөт да. Өзү да абдан мыкты бала. Бардык жерлерде биз эме кылып турабыз, мындай. Байкайм да, анткени площадьта, жерде жүрсө да ошо көлдөн биз эс алууга барганда байкап калдык, ошол жерден да жакшы эмелерди алып барып атты, сүйлөп атты да, жакшы. Рахмат чоң. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар экен, биз сизди угуп жатабыз. Алло, Саламатсызбы? Саламатсызбы, сүйлөңүз, биз сизди угуп жатабыз. Мен Кочкор районунан чалып жаттым эле, атым Жазгүл. Угуп атабы? Угуп атат, сүйлөңүз. Мен ошо школдо окуп жүргөндө Роза Аманова эжекебиздин ырларын аябай жакшы көрүп, сыйлап укчумун да. Ошол мен күткөн эжекем келип калыптыр, талантына таажим кылып, менден ысык салам, ошо каалоо тилегим узун өмүр, ден соолук. Башка дагы Асылбек Насидинов, мен сыйлаган комузчу агаларыбыз келип калыптыр. Мен ушу Насидин Асылбеков байкебизге суроо берейин дегем, өзүм комуз жертем, бирок күүлөрдү билбейм да, ошо күүлөрдү үйрөнөйүн дегем, кантип байланышсам болот? Рахмат чоң. Асылбек байке, сиз менен кантип байланышса болот? Телефонуну калтырасызбы? 65-42-04 телефонуна байланышып, Асылбек байкенин номерин алсаңыз болот. Мен жана сөзүмдү аягына чыгайын деп атам да, мындай маселеде бул салттуу музыка деген жана биз айтып атпайлыбы, кесипкөйлүк музыканы сактабасак, бул биздин ооз эки салттагы кесипкөйлүк өнөрүбүз. Бул биздин мына биз музыкалык искусство дегенде 3 багытты түшүнөбүз да. Музыкалык искусстводо биз билген европалык жазма маданият, бул жана опера, балет, симфония жана башка. Эмне себептен жазма нотага түшкөн. Ал эми экинчи багыты бул ооз эки салттагы адистик музыка. Мына биз алып жүрүүчүбүз да, ошол мен дагы ошол салттуу музыканы алып жүрүүчүсү деп эсептейм өзүмдү. Анан ошондой эле заманбап музыка. Сиз жана жогоруда белгилеп аткан агым музыкасы, башкача айтканда эстрада деп айтып атпайлыбы, чыгара эстрадалык чыгармалар. Мына бүгүнкү заманда мисалы биздин салттуу музыканын өкүлдөрү же болбосо алып жүрүүчүлөрүн, өнөрөйлөрүн мен ошол Асия Мухамбетованын же Элем Анованын тили менен айтканда, аларды пактага ороп баягы эркелетип айланайындар, ушул өнөрдү сактап койгонуңар рахмат деп мамиле кылыш керек да мамлекет.
Эмне себептен? Себеби бүгүн ошондой залкарлардан Замирбек Үсөнбаев бар, Самара Токтохунова бар, Нуржамал Табалдиева бар. Мына ушуларды алтындар деп демеле алдап салдап билгенин үйрөнүп калыш керек. Анын методологиясын, методикасын баарын кийинки муундарга үйрөтүш керек. Себеби алар кечеүнкү залкарларды көрүп калышты. Биз ушул маселени 2004-жылы биздин Эстебес агабыздын Асекабабыз, Ашыралы, Тугама баардыгынын көзү тирүү болчу. Мына ушул маселени сиз жогоруда резолюциядан улам чыгып атат да, бул сөзчү. Ошондо эле айтканбыз, ушуларды алтындар, аксакалдар сиздерге чоң рахмат деп, ал баягы жакшы сөзүн аябай мамлекет коргоого алыш керек. Мисалы сиз аябай жакшы айттыңыз. Эстрадалык чыгарманы тойго барып болот. Мисалы барып алып, Мээрим же болбосо Асылбек, мен ушу бүгүн силерге ибаратты же болбосо сынган муну чертип берейин дедим эле десе, ал тойдун сценарийине да туура келбейт. Шартына дагы туура эмес, туурабы? Демек, анын аудиториясын сакташ керек. Аудиторияны угуучулар тарбиялаш керек. Мына биз бүгүн сүйүнүп атабыз, жаштардын баардыгында бир улутчул десем туура эмес болор, мекенчилдик пайда болду. Рас ак калпагын кийип, көбүнесе ошо шаардагы балдар кыргыз тилинде сүйлөп, бунун баары жакшы. Бирок ошол балдарды дагы жакшы нерсеге багытташ керек. Анын үчүн туура багытты көргөзүш керек. Эгер аларды биз азыр башка багытка баягы көңүл бурбай койсок, башка багытка кетип калары анык сөз да. Мисалы ошо сыңар нерсени айткым келет. Мисалы жанагы эмне себептен Маданият министрлиги салттуу музыка бөлүмүн ачыш керек. Ошол бөлүмдүн алдында илимий лаборатория болуш керек. Биз айтып атабыз, бүгүн музыкабеттер жок деп. Каяктан чыгат музыкабеттер? Анан бир нерсени түшүнүш керек да. Баягы советтик мезгилде биз баарыбыз ошол убакта Күрөңкеевди бүткөнбүз. Мен мисалы ошол искусство институтун, анан консерваторияны бүтүргөн киши катары бизде мындай түшүнүк болчу да, музыкабет десе эле сөзсүз түрдө композитор болгон же болбосо ошол баягы европалык жазма маданиятты гана билген киши музыкабет болуш керек деген. А биздин өзеки салттагы маданиятты изилдеш үчүн мына мындай алып жүрүүчүлөрдү музыкабет кылып тарбиялаш керек да. Булар баардык жанагы ине жибине чейин билет. Кантип кайрыш керек, кайсы жерде көмөкөй менен созуш керек, кайсы жерде кандай штрих кетиш керек. Ал эми жанагы композиторлор же болбосо музыкабет жана айтып атпайлыбы, жазма маданият, алар башкача карайт. Алар санаталык форманы билет мисалы, же болбосо музыкадагы өзгөчөлүктөр бар да, жанр, стиль, мисалы жана башка деген анын ар бир өзүнүн талаптары бар. Ошону үчүн алмаштыруу ошондон болуп атат да. Ошол себептен илимий лаборатория жасамай сайын биз бир 10го жакын жок дегенде бир биздин эле бүгүнкү жаш сонун комузчуларыбыз бар. Ушуларды жакынкы эле Казакстан, мейли тетиги Россияда азыр сонун абдан жакшы, Новосибирскиде бар, консерваториялар бар. Ошолорго жибермей сайын мүмкүн Өзбекстанга деле этно музыка таануучуларды биз баягы тарбиялай албайбыз. Бул чоң маселе да. Бизде да бир көрөрманыбыз бар экен. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Сурооз бере берсем болобу? Бериңиз сурооңузду. Мен Роза Амановага суроо бергим келип атат да, мен көптөн бери жүрөгүмдү езип жаткан бир суроо. Мынабы эгер акындардын айтышы салттуу музыкага кире турган болсо, азыркы мезгилдеги жаш акындар көбөйүп кетти. Көбөйө берсин, мен Кудайдан тилейм. Бирок айтыштын ыргактарын бузуп салышып атат да, акыркы кездечи. Мурда мына Токсогул атабыздан баштап Эшмамбет, Жеңишок, мынау кечеги Эстебес, Ашыралы, ошолордун айтышында айтышпай, азыр ырга өтүшүп алды да, оонго өтүшүп алды. Мына казактардыкына окшоп кетип атат да. Ушуну кандай карайсыз? Биз мына азыркы чыгып келаткан жаш акындар, мына, например, кыздар, мына кече Самарадагы ошто айтышты көрдүм, бул ырдап атат да, бир сөздү айтып коюп эле, анан комузун күйлөп туруп, экинчи сөздү ойлонуп чыгарып атат да. Мындай акындын мындай илгерки айтыштын ыргактары жоголуп баратат да. Мен атым Жаныбек, Локас районунан болом. Рахмат чоң, бизде да бир көрөрманыбыз бар. Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Мен суроом төмөнкүчө, Роза эже ушул салттуу музыка жөнүндө кандай ой пикирлер айта аласыз? Рахмат чоң, биз эртеден бери салттуу музыка жөнүндө Роза эженин ой пикирин угуп атабыз. Биринчи суроо боюнча. Мен жана суроого айтайынчы, мына азыр Жаныбек ага мына көрдүңүзбү, ооруну жашырса өлүм ашкерелейт деген ушул да. Кызык нерсе. Мына кече жакында биз ошо калыстар тобу боюнча сүйлөштүк, жобосунча иштеп аттык да, айтуучулук багыт боюнча кандай кылабыз, аспапчылык багыт боюнча, баягы тоокту сойсо, бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун деген маселеден улам биз жалаң ошо кесипкөй профессионалдарды чакырсак, кызык нерсе болду. Мына азыр Жаныбек агабыз айтып аткан нерсени бардыгы айтып атат да, биз айтыштырдаса деле бузуп айтып атышат.
мындай да ал эмне себептен ал деген биз жанагы массалык маалымат каражаттары дейбиз, эми бул баягы жеткирүүчү курал да, же болбосо ошол жана биз уюштуруп аткан концерттер дейбиз, ушулардын баардыгынын талаптын жоктугунда да. Эгер талап болгондо, мисалы, эстебес агай сопсонун эле кылып калктын обону калктыкындай, Осмонкулдукун Осмонкулдай, Алымкул атабыздыкын Алымкул эле айтчы. Бирок андай кылуу менен биз жаш өсүп келе аткан акындарды сындыра албайбыз. Эми кептин баары ушундай болуп атпайбы? Салттуу деген сөз бул салт болгон баягы ошону бузбай алып берүү деген сөз да, жеткирүү кийинки муунга. Ал эми жана жаш акындардын жаңы обонун жаңы кайрыктар менен айтуу ал бөлөк маселе. Ал бүгүнкү баягы көрүүчүгө өзүнүн баягы табиятына ылайык келген бир обонду мукамды пайдаланып алып ошо менен жеткирип атат да. Анан жанагы Жаныбек аганын сөзүнө кошумча катар айткым келет. Акындык өнөр бул салттуу музыканын айтуучулук багытына кирет. Айтуучулук багытта акындык өнөрдө биз мына конкурска атайын киргиздик. Залкар акындардын баягы айтыштарын айтуу, ошол эле Барпы менен Токтоболдун айтышын, ошол эле мисалы жеттиги баягы Көксерке жайлоосундагы болгон окуя, же болбосо тиги Коргол менен Тууганбайдын жолугушуу сыяктуу айтыштардын баарын киргиздик да конкурска. Биздин максат жана жогоруда айткандай обондун нукуралуулугун сакташ керек да. Ал эми түпкүлүгүн эгерде сиз айткандай биз жаштарды сындырып алабыз деп эле аларга макул билгениңерди кыла бергиле десек, эми мындай дагы бир ойду угуп абдан таң калдым да, жанагы казактын обондору, кайрыктар билинип эле турат казактык экен, бирок мындай бир ойду киргизип алышты да, а мүмкүн бул обон кыргыздыкы болгондур депчи. Бирок ал кыргыздыкы болгон болсо, биздин жок дегенде Бешигирибизде, же Бекбекейибизде, же бир элдик кайрыктарда анын мерчемдүү бир белгилери сакталыш керек эле да. Демек ал биздин кайрыктар эмес. Бирок аны музыкалык анализ жүргүзбөгөндүктөн биз ага айта албайбыз, бүгүн эчтеке деп айта албайбыз. Бирок сиз айткандай талаптын жоктугунан ушундай баягы ар ким өзүнүн билемдигин жасап атат да. Анан кийин дагы бир нерсени кошуп коеюнчу. Мына биз жанагы программабызда семинарлар кирген. Ошол семинар жөнүндө айтпай кеттик, себеби биз бир министрлик чуркап эле же болбосо бир биздин фондко окшогон баягы инициаторлор чуркап эле калганда болбойт. Бул сөзсүз түрдө окутуу маселеси менен байланыштуу. Биз бул жолу ушунчалык сурандык, биздин фонддун ошо сунушун туура кабыл алып, Маданият министрлиги бүгүнкү күндө Бүйсара Бейшеналиев атындагы Көркөм өнөр университети, Калымулы Босанов атындагы биздин улуттук консерватория жана ошондой эле Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайдын баары биригип ар күнү семинар өткөрүп атышат. Ошол семинарга каалоочулар келсе абдан жакшы болот эле. Мисалы, айтуучулук боюнча Бүйсара Бейшеналиев атындагы университет өтөт. Калымулы Босанов атындагы консерваторияда аспапчылык боюнча өтөт. Ал эми Арабаев атында же болбосо биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин атында көркөм өнөр факультетинде ошол мүмкүн жанагы аваздык аспапчылык багыт боюнча өткөн турат да. Чакырылган кандай чакырылды? Аймактык жактан да каралдыбы? Биз мына биринчи күндөн баштап жана видео ролик, радио роликтердин баары готов болду. Себеби анда утуртеш керек, кандай бул кишилер менен да согласовать. Биринчи күндөн баштап баардык жери илинет. Баардыгы бар. 90% бүттү десек болот. Ошол жерде деле жазылуу кандай эмне болот, кайсы жерде семинар, элдер ошо телевизордон пайдаланып, эчтеги көрнөк жарнактардан эме таанышса болот. 23-нде ошонун итогунда деле ошо көрүүчүлөрдү чакырып кетебиз. Бул жакшы нерсе боло турган болуп атат. 23-нде келип филармонияда көрүп кетишсе болот. Бизде да бир көрөрманыбыз бар экен. Биз сизди угуп жатабыз, туруңузду бериңиз. Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, мен Нурматовага кайтып Сүйлөңүз. Роза Манова, ошо мен сүйлөйм комстун аткаруучусу дегенде, анан ошо комсту таназалап эле жүрөбүз. Эмне үчүн ошо мектептерге обязательный порядкада киргизип, комсту үйрөткөнгө тиги кайрылбайсыздар. Кереги балдарыбызды үйрөтөлү. Рахмат чоң, бизде да бир көрөрманыбыз бар. Биз сизди угуп жатабыз. Менин бул неберем 1-класста окуганда салттуу музыка кирген да сабактарына. Анан ошондо ал бесплатный эле. Азыр 3-класс болду. Азыр эмнегедир муну кичине эме кылып коюшту да.
бесплатный кылып койушту. Бул эмне себептен болду экен? Рахмат чоң, бул жерде бизде билим Бизге жол берүү экен, министрлигинен эч ким жок, аны биз айтып бере албайт экен. Мисалы биринчи суроо боюнча эмне үчүн комузду ушул музыка сабагына альтернатива кылып киргизүүгө сунуш бербейсиздер дейт. Биз бул сунушту берип эле келе жатабыз. Бул сунушту Устат Шакирт фонду жана Агахан фондунун алдында муну уюштуруп, атүгүл ар бир мектепке менимче көп эле киргизип коюшту. Темир комуз үйрөтүү боюнча комуз. Бул жерден мен ошол биздин дагы уюштуруучулардын арасында бар Устат Шакирт. Булардын кылган эмгеги аябай чоң. Муну баса белгилеш керек да. Ушунча жылдан бери биз таарынганыбызга, чоң атабызга таарынгандай таарынабыз, теги Маданият министрлиги эчтеке кылбайт деп. Бирок ошол Маданият министрлигине колуна кол, бутуна бут болуп аткан фонддордун бири да. Чындыгында Устат Шакирт ошол бир топ комузду үйрөтүүдө бүт республикада үйрөттү менимче. Бирок аны жайылтуу маселеси жана ошондой эле мүмкүн ал жердеги методология бөлөк болушу мүмкүн. Бирок негизи менин да ушундай сунушум бар. Мен бул боюнча биз 2009-жылы өткөн жумалыктын резолюциясында бергенбиз. Маданият министрлигине да бергенбиз. Себеби дегенде ошол Маданият министрлигине бергенде алар билим министрлигине сөзсүз ал резолюцияны жөнөтүш керек эле. Анын аягы эмне болгонун билбейбиз. Себеби ошол жерде айтып атабыз да, комуз сабагын эле эмес, негизи эле музыка деген сабакты кайра иштеп чыгыш керек. Китептин өзүн, ошол окуу программасын иштеп чыгыш керек. Негизи ушул мектептерде эң негизги көйгөй музыка сабагында мугалимдердин жетишсиздиги биринчиден, экинчиден ошол эле китептердин жетишсиздиги. Мен бул жерден дагы бир нерсени айткым келип атат да, бул азыр айтпадыбы, айтыштык өнөрдү ушундай кете берсек, бузуп албайбыз деп. Бизде азыр дагы бир нерсе чыкты, бул комузда аша чапкандык, бир кол ойноткондук чыкты да, бир ашып эле шоу кылып баратышат. Тойлорго барсаң бир шоу кылып алышты. Ушуну менен биз салттуу музыканы да бузуп албайбызбы? Мына көрдүңүзбү, жана жогоруда айткан сөздү мына өзүңүздөр да айтып атасыздар. Биз азыр канчалык жашырып, биз укмуш сонунбуз, аябай мыктыбыз, биз укмуш элибиз, анан укмушпуз деп эле беребиз да бизчи, көп учурдачы. Ошонун баардыгы мына ушуга келет. Азыр өзүңүз айтып атасыз, биз ушуга баратабыз. Себеби дегенде мындай да, ошол ал жерде көп параметрди караш керек. Ошол чертип аткан комузчу жашы канчада, кимден үйрөнгөн, анан аудиторияны көрөт да. Мисалы, эгерде аны илгеркидей камералык же болбосо илгеркидей күүнүн тарыхын угуп, ошого мою уккан киши болсо, ал ошентип чертсе айтат, эмне кылып атасың, эле бытыратып дейт, туурабы? Эгерде өзүнө окшогон боз балдар отурса, боз уландар отурса ошол жерде, алардын баары ой, чап, черт деп атса, анан албетте, анан ал 9 кайрыкты жанагынтип чертиштин өзүңүз ойлоп көрүңүз. Сиз кандай пикир айтат элеңиз? Менимче ал жигиттердин кичине мындай таланты аябай ашып ташып бараткан убактары да, анан ошону бир туура бир жолго багыттап койгон бир мугалимдин жетишсиздиги деп ойлойм да. Себеби алардын мисалы таланты ошентип ашып баратат да. Анан ошолорго бир багыт берип койсо, сен андан көрөк ал күүнү бузба. Сен андан көрөк эгер ошончолук колдон өткөн өнөрүң мисалы ашыкча болсо, андан көрөк күү чыгар. Ошого бир багыт берип, балким композиторлор менен кезиктирип, күүчүлөр менен кезиктирип, бир күүнүн бир өзөгү болот да, ошол өзөгүн мисалы балким ошол күүчү же композитор өзү таап береби. Ушуну өөрчүт, ушуну өнүктүр десе, балким жаңы күү чыгат. Анан кийин ошондо каалагандай кылып кол ойнотуп, каалагандай кылып чертсе, бул өзүнчө бир азыркы салттык музыкага бир өзүнчө бир чоң салым болуп калат. Салым кошом. Дагы бир кошумчада бир четичи ошол балдардын жанагынтип черткенин мен бир чети колдойм да. Эмне себептен? Бул заманбап музыкасына туура келет. Эгер алар жанагы синтездештирип, жанагындай көрүүчүлөрдүн аудиторияга ылайыктап чертсе черте берсин. Бирок ошол эле учурда биз деген сөзсүз эле салттуу музыкада ушундай сөзсүз темирдей тартип болсун деген ал туура эмес деп ойлойм. Биз эки жактан алып жүрүшүбүз керек. Биз өзүбүздүн салттуу музыкабызды сакташыбыз керек. Устат Шакирт өнөрканасын сакташыбыз керек. Ошол эле учурда жана жоголуп кеткен жанрлар деп атпайлыбы? Мисалы азыр кербез жанры, шыңгырама, ботой эч ким күү чыгарбайт. Биз андай мыкты экенбиз, ошолорду чыгаралы, ошолорго талап коелу. Бирок ошол жаштардын ошондой жанагы заманбап музыкага аракет кылган, Асылбек туура айтып атат, ошондой өздөрүнүн баягы автордук өсүүсү үчүн мындай жол көрсөтүүнү унутпайлы да. Ушул жерден Асылбек байке, сиздин бир өзөктүү күйлөрүңүздү алалы. Кыргыз жолу деген чыгармам.
көрөрманыбыз бар экен, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Бизде байланыш үзүлүп калды окшойт. Негизи эле бул салттуу музыка жумалыгында мындан сырткары көргөзмө да болот экен. Ал көргөзмөгө кимдер келип катышат агай? Негизи аймактан келгендерге бир каржылоо жагы каралдыбы? Каржылоо жагы каралды, жана келе тургандарына төлөйбүз. Барып сүрөт көрө турганга эшик ачык, барды келе берсе болот. Эртеңден баштап илинет. Ошо биздин жана музейибизде өтөт. Ошол жерде 20-сынан баштап 25-үнө чейин. Эмне көргөзмө болот? Бул ошо салттуу музыка мурдагы илгерки биздин ошо болгон биздеги азыр тиги архивде болгон эменин баарын чыгарып көрсөтүп беребиз деп атат. Директор менен да 3-4 совещание өткүздүк. Эртең өзүбүз барып көрөбүз. Малый зал деген азыр сүйлөшүп атабыз. Мош чоң залын эле алып берип 5 күндүк бересиңерби деп. Анан ошо эртең уже чечилет. Биринчи күндөн баштап ошол жакта. Илгерки комуздарды ким болсо биз даже катта жөнөттүк заводдел культуралга, региондогуларга. Ошондойуңар бар болсо алып келип коюп көргүзүп, мына бул токтогул черткенби, бул тигиндей кылбай, ушундай дегениңер бар болсо алып келип көргүзүп, может ошол жерден биз тиги архивге да алып калабызбы дегенде кат чалдык. Анан пока биз өзүбүздүн архивде деле бар экен, көп эле көрдүк. Ары келсе көрүүчүлөр үчүн эң кызыктуу нерселер көп эле болот. Чакырабыз, келип көрүңүздөр ушу. Негизи эле бул музыкалык маданиятыбыздын өзөгүн салттуу музыка түзүшү керек десек туура болобу? Эми ансыз ал мындай эмеге жатпайт, мындай кандай десек. Мен азыр сүйлөшүп атпайлыбы салттуу музыка. Мен жана эстрадада иштегендер менен да көбү менен иштейм. Аларга бир башкача да тийип калабыз. Ишинтип айттыңыз, бизге көп тармактуу да маданиятта көп бир эле салттуу. Бирок чындап келгенде биз кыргыз болгондон кийин бул эмебиз все равно бизге керек нерсе экен. Өзөгүбүз ушул болуш керек. Өзөгүбүз ушул болуш керек. Бизде көрөрманыбыз бар экен, кечиресиздер. Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Мен азыр эле сүйлөшпөдүм, мен кошомдо өдү. Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы, сурооңузду бериңиз. Кандайсыңар? Жакшы. Биз бул Роза Асановнага абдан жакшы ыраазычылыгымды билдирейин деп атам. Себеп деген салттуу музыканы абдан жакшы өз маалында кошкоду. Себеп бул кичине кечирээк болсо да. Муну деген жанакы композиторлорго көңүл буруп коюп, жанакы консерваториядагы Бигали сыяктуулар көтөрмөк да. Көтөрбөй эле өзүнүн эгоистический варианты менен жүрүп туруп алды дагы. Булардын баарын кошкогон мына Розага молодец, ушундай уюткулардын баарын бир жерге топтоп, жана мен каксап жүрөм. Могучая кучканы алып келиш керек. Бирлигип туруп, кыргыздын аспаптарын дүйнөгө даңазалап турмайынча эч качан өспөйбүз. Ошон үчүн ыраазычылыгымды билдирип атам. Асылбек чоң уста мындан башка, ойногондон башка. Мага канча аспап жасап берди, ошол аспаптарды кошуш керек болчу ар кайсы жака. Ошол аспаптарды кошо албай ойной албагандар көп да. Ошон үчүн жанакы салттуу музыкага ошол жанакы кийинки чыккан аспаптарды да кошсо, оркестрибиз дагы баалуу болуп, чоң мааниге берилмек болчу. Ошон үчүн мен сүйүнүп атам, ушул салттуу музыканы касып чукуп, кайра жаш муундарга өткөзүп берсек, ушул вирус кирбегендей бир салттуу музыканы сактап калыш керек. Рахмат чоң сиздин сурооңузга. Бул ким чалды баарыбызга эле маалым болду окшойт. Курмангазы Азыкбаев агайыбыз өзүнүн аспаптарын да бир өзгөчө сыйлап, өзгөчө баалап карайт эмеспи? Агай айтып атат, бул нерсени казып чыгып, жаштарга беришибиз керек дейт. Абдан туура, чоң рахмат Курмангазы агабыз. Эми ал да ушунчалык көп аракеттерин жасап жүрөт. Чындыгында ушу аспаптар дүйнө жүзүнө таанытууда баягы европалык аспаптар менен кошо биздин аспаптарды аябай чоң таанытып атпайбы? Бул кишинин эмгеги аябай чоң. Мен жана сиздин сурооңузду жооп берейин деп атам. Сиз айтып атпайсызбы, өзөгү десек, биз өзөгү деп айтышыбыз керек милдеттүү түрдө. Себеби кээде биздин элдер мындай башка бирөөлөрдү үлгү катары же өрнөк катары айткан жакшы көрөт эмес. Мен ошондой мисалды айтайын. Глинканын жакшы сөзү бар. Элден алып элге бериш керек деген. Туурабы? Демек, биздин ата бабалардын жана жогоруда айтпадыкпы, тил менен дилдин руханий гүл азыгы катары сакталып келе жаткан өнөр өзөк болбогондо анан эмне өзөк болот? Эгер биз тилибизди сактайбыз десек, биз жана антип грамматиканы окутагандан мурун, эгер биз дастандарды ырдатып ошол дастанды укканды үйрөнсө эле, ошо жетиштүү болмок. Себеби сиз байкасаңыз, дастанды уккан киши сөздү көп маани берет. Кулагы менен угат. Эч качан көзүнө ошол сюжет көрүнүп турат да, демек ал кыргыз тилин билген киши гана уга алат. Манасты угуш үчүн тилди билиш керек. Демек, биз тилди жана грамматиканы жаттагыла толуктооч, бышыктооч деген абдан жакшы. Бирок анын абдан андан да жеңил жетер жагы бул музыкалык маданият аркылуу
баягы тилди сактоо бирден бир маселе болуп эсептелет да. Бизде бул жерде дагы комуздан башка аспаптар турат. Асылбек байке, ошол аспаптарыңыз жөнүндө айтып өтүп, анан дагы бир чыгарма ойноп берсеңиз жакшы болот эле. Сыбызгы тартып берейин азыр. Мээрим эжеге кайрылгым келип атат да, негизи салттуу музыка, негизи ушу комузда кол ойнотуу, бул ошол ата бабадан калган бул мурасты улоонун өзүнүн ушул комузда кол ойнотуунун негизи эле комузда ойногон ар бир күн өзүнчө касиети бар дейт да. Сиз ушуга кандай карайт элеңиз? Комуз боюнча, күүлөр боюнча мен азиз эмесмин, бирок негизи сиз өзүңүз салттуу музыканы алып жүрүүчү бир мындай бир музыкант катары байкай алдыңызбы? Мындай бир кандайдыр касиети? Албетте касиет бар. Ар бир күнүнүн ар жагында тарых бар, маани бар дегендей, ар бир күн укканда аны аткарууда дагы ошончо мааниси, маңызы, анан кийин тарыхы тургандан кийин кийинки муңга жеткирүүдө дагы өзгөчө бир жоопкерчилик турат моюнда. Ушуну сезесиздерби? Ошо күү деле баягы биздин жанагы салттуу ырлардай эле да, ошо кандай үйрөнсөң ошондой жеткиз. Көпчүлүк учурда мен дагы жана заманбап деп атпайбызбы? Ырдаган ошо элдик салттуу чыгармаларды ырдаган биздин жаштарды көрүп жүрөм. Албетте элге жетиш керек, ырдаш керек, бирок ошол бузбай ырдалса, биздин атай атабыз ырдагандай, Муса атабыз ырдагандай кийинки муунга жеткизип берсек, ошол эң жакшы болот эле деген ойдо болом да кээде. Деген менен баары бир баягы жеткирүүчү болуп атпайсыздарбы? Ошону баягы баштапкы нерсени ошол деңгээлде жеткирип бере албайт да. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар, сизди угуп жатабыз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Бизде дагы бир бул жерде жантан бери Роза айтып кетип атат, баягы улуудан урпакка, бул шакирттен, устаттан шакиртке өтүү, шакирт мектеби. Бул ушул салттуу музыканы сактап калуунун бирден бир жолу дешет. Албетте, мындай да, мисалы мына 19-жылымды карап көрүңүз. Азыркы заманды карап көрүңүз. Токтогул атабыздын шакирттери болгон. Токтогул атабыздын бир канча шакирти болгон, анан ал эмне кылган? Ал болгонун үйрөткөн, кайрыктарын болгон билгенин үйрөткөндөн кийин ал өзүнчө жанагындай, эми биз жакшы билебиз да тарыхты, ошондо эл алдына чыгарып, элден бата алып берген. Ошол бата алып берип атканда, мына биз бүгүн ошол салттуулукту сактап жүрөбүз. Мындай колубуздан келишинчечи. Мисалы, бата алып бергенде сөзсүз өзүнүн кийген чапанын берген, же комузун берген. Бата деген азыркы диплом. 19-кылымды карай турган болсок, 18-кылымды карасак, бата бардык эле учурда бардык эле шакирт бата алган эмес, чын-чынына келгендечи. Ошолордун арасынан мыктысына гана ошо менен үзөңгүлөш болуп, кийин кадимкидей замандаш болуп кошо ээрчип жүргөн да. Мисалы, Эшмамбет, мисалы эле ошол эле Токтогул атабыздын шакирттери. Ошол себептен устат шакирт өнөр-канасынын бир мыктылыгы ушул болгондо, өзгөчө 20-кылымда бул абдан сакталган. Себеби 19-кылымдан алып келген көрөңгө бар эле да.
ошол эле жанагы биз айтып аткан Атайдын мектеби, мисалы Мейликан Козубекова деп атпайбы, ошол эле Калык атабыздын мектеби Сарыгунан Карагунан мисалычы дастанчылар. Ошол эле Алымкул атабыздын мектеби Эстебес Токтосун атабыз, андан башка дегендей. Ошол эле Коргол атабыздын мектеби мисалы Тууганбай менен же болбосо Ашыралы Айталиевтердин мектептеринде ошол устат шакирт өнөрканасында үйрөнүп калган көрөнгөнү сактоо менен бирге алар адискөйлүккө жеткенде. Эмне себептен адискөй? Жанагы башында сөздүн маанисинде дагы сиз экөөбүз бир сүйлөшүүдө сөз чыкпадыбы? Эмне себептен биз фольклор дебейбиз деп. Мына фольклор жөнүндө мен ушу түшүнүк берейинчи, өзүмдүн оюмду айтайынчы. Көп жерде чаташтырабыз. Көп жерде чаташтырабыз, анан көп жерде баягы көз караштар туура келбейт. Мисалы бизде өзүбүз жакшы билген мыкты окумуштууларыбыз бар, абдан кубанабыз. Ошол Сагыналы Субаналиев, Дүйшалиев, Алагушев жана башкалардын баарыбыз сыймыктанабыз. Бул биздин баягы этномузыка таануу илиминдеги биздин атактуу окумуштууларыбыз. Бирок жана жогоруда айттык, ал багытта кийинки окумуштуулар аз. Бул маселе жөнүндө сүйлөштүк. Эми фольклор боюнча мына сиз экөөбүздү алалычы. Сиз мисалы сиз фольклордун өкүлүсүз деп айталам. Эмнеси сиз айтасыз? Жок, эмне себептен сиз өкүлүсүз деп мен айтам. Мен өзеки салттагы адистик музыкалык өнөрүн алып жүрүүчүсүмүн. Демек мен салттуу музыканы алып жүргөн инсан катары сиз комуз милдеттүү түрдө билишиңиз милдет эмес. Мен сахнага чыгыш үчүн Роза Аманова милдеттүү түрдө сахнага чыкканда комузун туура күйлөш керек. Комузу ал сахнага чыкканда ошол көйнөгү же болбосо баардык талапка керектүү нерселер ордунда болуш керек. Сиз кааласаңыз сахнага чыкпай коесуз, мисалы, же чыгасызбы, мисалы, сиз айтасыз, жок, мен бүгүн настроениям жок, же болбосо көңүлүм айнып тура чыкпайм. А мен милдеттүүмүн, эгер мен филармонияда концертим илинип турса, мен ооруп атамбы, мен жагдайым кыйынбы, ага карабайбыз. Бул деген милдет, мына кесипкөйлүк деген эмне менен байланыштуу. Анан кийин сиз мисалы комуз билүүгө милдеттүү эмессиз. Фольклор деген эмне себеп? Фольклор мына биздин чоң апа, чоң аталарыбыз үйдө турат. Биздин жеңелерибиз бизден мыктырдайт, мисалы, айылга барсаңчы. Бирок алар милдеттүү эмес сахнага чыгууга. Алар милдеттүү эмес атай атабыздын чыгармасын так ошондой кайрууга. Так ошондой бузбай, көмөкөй болсо көмөкөй, же болбосо үндү бийик кылса, же биз айтабыз баягы тамгаларды туура айтууга ал милдеттүү эмес. Же болбосо дикцияны сактоого милдеттүү эмес, же фразировканы сактоого милдеттүү эмес. Ошол себептен мен айтайын дегеним, мисалы мына жанагы биз жогоруда белгилеп аткан фольклордун өзүнүн алып жүргөн милдеттери бар да. Алар мисалы той топурда көңүл үчүн өздөрү кааласа ырдайт. Карасаңыз, мисалы, же болбосо кийиз кылып аткандар дашат, же болбосо жанагы баягы шартка жараша, ал эми адис ал милдеттүү. Эмне себептен биз айтып атабыз? Жанагы бекерден айткан жок да, мына жаштар дагы айтып атпайбы, мисалы, бузбаш керек деп атабыз. Ал адис бузганга эч качан акысы жок. Себеби дегенде ал Атай Огонбаевдики десе, эч качан анда айткан анткени менен бузулуп атпайбы? Адистер тарабынан деле бузулган шарттар көп эле болуп атат. Негизи эле бул салттуу музыканы жаңылап чыгууга мүмкүнбү? Жок, жаңылоону биз быйыл мындай деп баягы киргиздик да, жанагы эмеге ошол жана быйылкы конкурска баягы мурунку көнүп калган бир эле оонду айтпай, жаңы оондор менен чыгарып айтса болот да. Бул өзүнчө багыт. Жана сиз менен жогоруда сүйлөшпөдүкпү? Чыгарманы жаңыча көркөмдөө, бирок бул салттуу музыкалык маданиятка кирбейт. Бул мүмкүн заманбап музыкадагы биздин классикалык чыгармаларды шөкөттөлгөн формада жеткирүү деген багытка кириши мүмкүн. Көрдүңүзбү? Биз ошону баягы туура аныктоосун аныктап, анан элге жеткиришибиз керек. Негизи дагы ушул жерден бул салттуу музыкада дастанчылык өнөрү, дастанчылыкка көп маани беришпейт көбүнчөчү. Ушул багытта кандай иштер болот? Сиз алай. Өзүңүз жок. Мындай болуп атат. Мен азыр бул иште специалист. Дастанчылык боюнча мындай маселе бар. Мисалы, сиз сөзүңүзгө кечирет, сөзүңүзгө аралжы. Өткөн жылы баягы эпос майрам өтпөдү. Ошондо дастанчылык өнөрү боюнча атайын жобо каралып, атайын ал жерде конкурс өткөрүлгөндө бир 13 дастанчы келди окшойт. Алардын ичинен дагы бир экөө гана жарады го биз көргөндө. Ошого боло дастанчылык өнөрдүн бир унутулуп баратканы дагы өзүнчө бир чоң маселе го дейм да. Жанагы мен бүгүн ушуну мен 3-чү жолу айтып атты окшойм. Жанагы ооруну жашырса өлүм ашкерлейт дегенде ушунун баардыгы салттуу музыкага көңүл бурбагандын эле жыйынтыгы. Эгерде биз мисалы 87-жылы мен шаарга келгенде баягы айылда кошуналарды чогултуп алып, анан Раматылык апам үйрөткөн дастандарын айтканда бир 40 мүнөткө жакын дастан айтчымын да, мисалы мен өзүм. Анан кийин шаарга келсең аудитория жок да, уга турган киши жок.
раматылык болуп кетти. Күрөңкеевде Исмаилов деген агайыбыз бар эле, Кылгыяктан берчи. Биз балабыз да болбосочу, мен мисалы 14 жашта экенмин ошондо. Ошол агай картаңыраак, ошол угат болуш керек деп, Саткын Турдубаев деген да композитор агай бар эле. Ошолордун кабинетине кирип алып эле, баягы сурабаса деле отуруп алып дастан айта берчүмүн да. Анан кийин тамашаласа, кийин менин курсташтарым күлдүрүп айтып калат да, тиги Роза дагы келатат, эшикти жап дегенге чейин жеткен да. Эмне себептен? Себеби мен ошол баягы айылдагы кемпир кесекти сагынганыман да, кимге айтарымды билишмесмин. Тияка барсаң деле айтпа, болду, токтот дейт. Тияка барсаң, себеби концерттерде 3 мүнөттөн ашык айттырчу эмес. Мен мына эмнеге айтып атам? Мына эгер биз аудиторияны тарбиялабасак, биз угат кимдир бирөө угуш керек да дастанды. Айт, макул, ал жарым саат жаттасын. Бирок аны уга турган аудитория керек да. Аны талап мындай да, жанагы спрос болбосо көйнөктө да чыгарбайт да. Ошо сыяктуу да биз өзүбүздүн баягы бир каражатыбызды элге жеткиргенге бизге шарт түзүлүш керек. Аны ким түзүш керек? Аны албетте баягы биздин маданият саясатын алып жүргөн баягы уюм түзүш керек. Ошол себептен бул жерде көп маселе бар. Дастанчылык боюнча биз быйыл жана конкурска ошону киргиздик. Классикалык үлгүдөгү дастандарды обон нукуралуулугунда айтуу, мисалы калктын обону менен бузбай айтуу Курманбекти. Же болбосо Олжобай менен кишим жанында Алымкул Үсөнбаев атабыз айткан ошону бузбай айтуу. Анан жаңы багытта дагы айтуу керек да, себеби ал жаштарды өзүңүз айтып атпайсызбы? Жаштар мүмкүн ал обондо эмес, башка обондо айткысы келет. Ошону дагы коштук да, мисалы. Ошон үчүн дастанчылык өнөр жакшы нерсени айтып өттүңүз да, салттуу музыканы угуучулардын деле көп ошол айыл жергесинде болушу мүмкүн да. Анан биз салттуу музыка жумалыгын албетте бул жакта өтүшү керек. Илимий багы деңгээлде өтүп аткандан кийин өтүшү керек. Бирок биз борборго коюп алдык. А борбордо биздин салттуу музыканы келип угуучулардын саны аймактагыларга караганда аз. Балким ушул келечекте салттуу музыка жумалыгын аймактарда өткөрүү жагында караш керектир агай. Аябай сонун сунуш экен. Туура айтасыз. Мен да кошулам, бул биз азыр чакырган жана конокторубуз ушу музыка тийиштүүлөрүн баары келип атпайбы? 80 эмеден келген жатышат. Биз ошондо как раз жанагы эмеси болгондо дагы семинар өткөндө да ошол вопрос көтөрүлөт. Аны өзүчө да сөйлөштүк. Чынында эле туура айттыңыз, туура элеңиз. Биякта көрүүчүлөрүндөн билесиз. Мурдатан шарт кайрашы болчу. Биз азыр салттуу музыканы көтөрүп атпайлы жаңыдан. Өзүңүздөр билесиз. Мурда мындай болот, тигиндей болот дегенде эмелер бар болчу. Эми көп болуп калдычы, 25 жыл өттү андан бери. Жазасак деле болмок. Мурда шарт койчу да, билесиздер, баарыңыздардын башыңыздан өткөн. Мына моундай болуш керек, тигиндей болуш керек деген эмелер көп болчу. Билермандар. Муну кыласыңар, муну кыласыңар. Мына азыр биздин эмебиз бош кандай кылсак өзүбүз билишибиз керек. 25 жылдан бери салттуу музыканы ордуна алып келип койсок деле боло турган. Боло турган болчу. Эми ошо эми биздин ушул жерден дагы бир нерсени сурагым келип атат, Роза эже. Биздин салттуу музыка менен мисалы бордош казактардын же болбосо ушул жерде эле аймакташ борбордук Азиядагы элдердин окшоштугу, анан айырмачылыктары кандай? Эми окшоштугу бул баардыгыбыздын ата бабадан бери келе жаткан өнөр экендиги, окшоштугу. Анан баардыгында жана биз жогоруда айтып өткөн айтуучулук багытта бар. Баардыгында эле бар алчы. Бирок мүмкүн мисалы өзбектерде буларда деле бар төкмөлүк өнөр деген, бирок биздегидей өнүккөн эмес. Ошо сыяктуу дейм, бул эми баягы ичара илимий негизде карай турган маселе. Аларда деле аспаптык музыка бар, аларда деле аваздык аспапчылык бар. Ошо сыяктуу биздин эле эмес, деги эле дүйнө жүзүндөгү мисалы ICTM'ди билесиз, дүйнөлүк уюм. Ошол салттуу музыканы изилдеген уюм, дүйнөлүк уюм. Ошол дүйнөлүк уюмда канчалаган жашоодо жер шарында этнос болсо, ошончо алар ар бир этностун өзүнүн ооз-эки салттагы адистик музыкасы болбосо дагы салттуу музыкасы бар. Ал деген фольклор бар. Бизде убакыт бүтүп калды. Студиябызга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Коомдук канал өзүнүн берүүлөрүн улантат. Биз сиздер менен кийинки берүүгө чейин коштошобуз. Аман туруңуздар.